Өлкөдө күйүүчү майга болгон баа 5-6 сомго арзандоо пландалууда. Мындай маалыматты монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик кызматы билдирет. Бул айдоочулардын көптөн берки күтүп жүргөн жакшы жаңылыгы десек туура болот. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө май куючу жайларда АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 55 сом 90 тыйын деп турат. АИ 95 үлгүсүндөгү бензин 61-90 тыйын деп турат. Эгер мындан дагы 5-6 сомго арзандаса, бул айдоочуларга канчалык деңгээлде пайда бермек, биз сурап көрөбүз айдоочулардан. Ассалам алейкум. Антимонополия жакында 5-6 сомго бензин арзандайт деп атат. Маалыматыңыз барбы? Уктуңузбу? Уктум, жакшы болот арасындаса. Чындап эле 5-6 сом арзандаса сизге канчалык жеңилдик болот эле? Баардык мага эмес, жалпы эле баардык айдоочуларга жеңилдик болот го. Бизге аябай эле жеңилдик болмок. Анткени баасы деген аябай эле көтөрүлүп кетти. Ошу депутаттар ушул маселени көтөрүп алат, эми өкмөт колдоп ишке ашып кетсе, арзандаса аябай эле жакшы болмок. 800 сомго коям, 900 сомго коям. 1000 сомго коям деп койчу. Күнүгө 1000 сомго коям. Анан арзан болсо бизге деле жакшы болот да. Анан тоолуу өлкөдө бөлөк транспортко караганда автомобилдик транспорт почти 99% автомобиль менен бүтүп атпайбы. Анан ага жолго кеткен бензиндер арзан болгону эң эле чоң жетишкендик болор эле. Жыл башынан бери 1 литр бензинге болгон баа 2 сомго арзандады. Алдыда 6 сомго дагы түшүүсү күтүлөт. 2023 жылга бул жакшы көрсөткүч. Күндө ошол эле ЕС мамлекеттерине салыштырсак, бизде Казакстанда бизден бир топ ылды, бирок андан кийинки экинчи орунда биз турабыз да. Баалардын төмөндүгү боюнча. Анан бул баягы буга чейин деле министр кабинетинен бир топ иш-чаралар жүргөн, бул баягы бул эки компанияга баягы жеңилдетилген насыяларды берген, көлөмдөрдү көбөйтүп баягы бир жумага көлөмдөр түшүп кеткенде. Андан сырткары сыртка чыгарууну чектеген. Андан сырткары биз пошлинасы алабыз. Пошлинасы алгандын таасири 1,5 сомго чейин ылдый болот да баалары. Ал эми дизелге болгон баа дагы деле ошол бойдон. Айрым компаниялар 90 тыйынга чейин арзандаткан. Бирок көпчүлүк жерде арзандай элек. Бүгүнкү күндө дизелдин баасы 73 сом 90 тыйын. Дизелдик отундун дүң баалары деле өтө ылдыйлап кыймылдаган жок. Ошол себептен биз буга чейин айтканбыз, ошо буга чейин дагы дизелдик баасы бир топ жогору болчу да. Алар бензиндин эсебинен дизелди көтөрбөй баягында кармап аткан да. Эми бензин түшкөндөн кийин албетте дизель отунда туруктуу кармоого аракет кылабыз. Россиянын өзүндө тартыштык болуп атат. Биздин кошуна мамлекеттер Казакстанда деле тартыштык болуп атат. Сондуктан бүгүнкү күндө дизель отунун баасы түшпөй турат да. Жетиштүү бөлүмдө бар, бизде анткени Россия Федерациясы менен баягы индикативдик баланстар бар да. Алар бизге кой берип атат. Маалыматтар боюнча, Кыргызстан жылына 1 миллион 200 миң тонна күйүүчү май керек дейт. Анын 1 миллиону импорттолсо, 200 миңи ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн алынат. Асылбек Баялиев, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.